Бул Жолон Мамутов атындагы Ош шаарындагы аллея. Алпакындын 85 жылдык мааракесине карата бул эс алуу жайы кайрадан реконструкциядан өтүп жатат. Анын алкагында бул жайга Жолон Мамутовдун эстелиги орнотулуп, ал эми китеп сүйүүчүлөр үчүн көчө китепканасы уюштурулат. Жарыктандырылып, Ош шаарындагы өзгөчө бир эс алуу жайына айланат. Оңдоо иштеринин алкагында аллея жашылдандырып, жылдын бардык мезгилинде барып эс алууга шарт түзүлөт. Объект 28 майда пайдаланууга берилип, ошол эле күнү маареке ушул жайдан башталып, келген коноктордун катышуусунда акындын эстелиги ачылат. Өзгөчө эми бул парк шаарда интеллектуалдар келе турган, ушундай бир акындар, жаштар чогула турган аянтчага айлансын деп, Айкелдин коюлган аянтчага дагы ошондой форматта коюлду. Анда акция уюштуруп жатабыз. Ушул Жолон Мамутовдун чыгармачылыгына тиешелүү эле эмес, бүтүндөй кыргыз классикасы, орус классикасы, батыш, чыгыш классикасынын баардык үлгүлөрү ушул жерге коюлат. Китеп сүйүүчүлөрдүн баарына акция өткөрүп, китеп алып келүү боюнча да ишти баштадык. Ал эми мындан сырткары ушул Түрксой эл аралык уюму тарабынан анын баш катчысы Раев Султан Акимович келип кетти. Бул жерде бир 4 чоң иш чара өткөрүлөт. Аларга да сөзсүз түрдө Ош шаардын мэриясы катышат. Кайталангыс таланттуу акындын 85 жылдык мааракесинин эң негизги бөлүгү катары Түрксой эл аралык уюму тарабынан түрк дүйнөсүнүн акындарынын Жашыл Аалам фестивалю уюштурулат. Ага Азербайжан, Венгрия, Казакстан, Кыргызстан, Түркия, Түркмөнстан, Өзбекстан, жалпы 7 өлкөнүн жаш акындары катышат. Бул фестивалдын негизги эле максаты ошол акындардын бири-бирине болгон ырларын, жакындыгын сездирүү, алардын bir ortada bir çöyrөсүн түзүү, көпүрө түзүү да, маданий алакаларды уюштуруу, адабий процессти мындан ары жандандыруу, ошол эле мезгилде түрк дүйнөсүнүн акындары азыркы кезде кандай ырларды жазып жатат, аларды анализдөө, жана ошондой эле алардын достук мамилесин бекемдөө сыяктуу ушундай бир алардын ортосунда бир көпүрө кылган атабыз. Жолон Мамутовдун 85 жылдык мааракеси, Түрксой эл аралык уюму, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Ош шаардык мэриясы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан биргеликте уюштурулуп жатат. Саамалык Ош шаарында 28, 29, 30 май күндөрү өтөт. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.